Аллах Таала Куранда айтты: "Парыз орозо эсептүү күндөрдө гана тутулат. Силерден кимиңер оорулуу же сапарда болсо, башка күндөрдүн эсебинен кармап берет." Алымдар ооруну үчкө бөлүшкөн. Биринчиси айыкпас оору. Мындай учурда адам орозо кармабайт. Ар бир кармабай калган күндөрдүн эсебинен бир кедейди тойгозот. Бул киши орозо кармай албаган абышка картаңдардын катарына кирет. Анткени абышканын да жаштыгы кайтпайт. Экинчиси, эгер орозо кармаса, ден соолугуна зыян болгон оору. Керек болсо өлүмгө алып бара турган оору. Мисалы, сууга аябай муктаж болгон оору, сахар диабети жана ушундай сыяктуу оору менен ооруса, анда бул адамга орозо кармоо арам болот. Буга далил Алланын Куранда айткан сөзү: "Өзүңөрдү өзүңөр өлтүрбөгүлө. Албетте Аллах силерге мээримдүү." Үчүнчү бөлүм. Орозо кармоону кыйындаткан оору. Бирок орозонун зыяны жок ал адамга. Мындай учурда оозун ачып, кийинчерээк кармап бергени жакшы. Ал эми орозосуна такыр таасири жок оору менен ооруса, мисалы, көз оору, тиш оору жана башка ушундай сыяктуу ооруларда ооз ачкан болбойт. Анткени ооз ачууга уруксат болгондуктун даанышмандуулугунан машакатты кетирүү. А бул ооруларда машакат кетпейт оозун ачуусу менен. Мындай киши орозосун улантат. Негизинде орозону убагында кармоо бул парз. Бир гана оозун ачууга анык үзүрлүү адам болсо, ошол гана далилдин негизинде оозун ачып, кийин кармап берет.